Кыргыз жери сопсонун кыйласынан ошсонун келгиле деп турат менин меймандос досторум демекчи. Ош шаары чындыгында эле меймандос эл экени талашсыз кесиптеш. Мындай кандай десем, чет жактан гана кимдер гана келбесин, Ошто мындай дароо тосуп алып, эң жакшы деген, жогоруда айтып өткөндөй, эң мыкты жасалган даамдарга, тамактарга дароо алып берет эмеспи? Мисалы, сизде деле ошондой болсо керек. Мисалы, чет жактан же башка шаардан досторуңуз келип калганда, балким. Мен башка чет жактарды же башка өлкөдөгү досторум жок. Биринчиден аларды айтпай эле коеюн. Өз үстүнө ошол жети дубанда тааныш досторум бар, жакын досторум. Ошол саналаштарым келгенде эле биринчи тамак ашын кумсайт да, сагынышып келет да. Мени барганда тосуп алчы, самсасын алып барчы, башка тамактарын алып барчы деп ошол сиз айткандай тамак аштарын биринчи меймандостугун биринчи орунга коюшат. Анан дагы мисалы чет өлкөдөгү мамлекеттер Ош шаары дегенде эле биринчи Сулайман тоонун элестетишет экен да. Анткени ушундай бир баяндар бар, эл оозунда айтылып жүргөн жакшы бир аңыз кептери бар. Анткени Сулайман тоодо Бабыр мырза жашаган деп, өзүнүн атайын бир керектүү мунараларын куруп кеткен деген маалыматтар бар. Ошону менен биргеликте пайгамбарлар байырлаган жер деп айтылат. Эмнеси болсо дагы Ош шаарынан нечен түрлүү алымдарыбыз, пайгамбарларыбыз чыккан жер, өтө бир кут дарыган шаар деп айтсак дагы болот. Эми журтташтарыбыз өтө кызыгып атса керек, Сулайман тоо жөнүндө маалымат албаган чыгар. Кеңири ушул нерсеге токтололу. Демек, алдыңкы тасма жалпы көрүүчүлөр үчүн Сулайман тоо жөнүндө маалымат берсин. Сулайман тоо Ош шаарындагы ыйык тоо 2009-жылдын июнь айында дүйнөлүк мурастардын катарына кирген биринчи мамлекеттик эстелик. Сулайман тоо Ош шаарынын так ортосунда, Ак Буура суусунун сол жээгинен орун алган. Кээ бирөөлөр тоону чөгүп жаткан төөгө окшоштурушат. 16-кылымга чейин Сулайман тоо Барахух деп аталган. Тоонун аталышы Сулайман пайгамбардын аты менен байланыштуу. Акылмандыгы жана кеңпейилдиги үчүн Кудаяга 500 жин зорго көтөрүп жүрө турган таштан жасалган так белек кылат. Пайгамбардын буйругу менен жиндер такты алыскы жакты көздөй көтөрүп жөнөшөт. Жүрүп отуруу акыры абасы таза, чокусу кар баскан, тоосу бар жерге алып келишет. Пайгамбар мына ошол жерди гүлзардуу жерге айланткысы келет. Бирок мында суу жок болгондуктан жиндерге мөңгүлөргө кеткен жолдогу тоскоолдуктарды жок кылып, дарыяга нук салууга буйрук берет. Ошентип Ак Буура дарыясы пайда болот. Ал эми пайгамбардын тагы коюлган тоо Сулайман так, Сулайман тоо деген атка конот. Сулайман тоо өзгөн ханын вазири Султан Мази Сулаймандын ысымынан аталган. Вазир Сулайман тоону жайкы резиденциясына айландырган. Жергиликтүү эл жана четтен келгендер тоого чыгышып, жөн гана сейилдешкен. Эл көп каттагандыктан пайдаланып, дин кызматкерлери тоону тотемдик даражага жеткиришип, ислам динин таратуучу майданга айландырышкан. Дин кызматкерлери Сулайман пайгамбардын тактысынын табылгандыгы жөнүндө сөз таратышкан. Өзгөн вазири Сулайман пайгамбарга, ал эми анын эс алуучу жайы Сулайман айланып, ыйык даңкка ээ болгон. Сулайман тоодо жалпы 5 чоку бар. Биринчи Баара-так же Сулайман тоо. Мында Бабурдун үйү жайгашкан. Экинчиси Шор-так, башкача айтканда ак туздуу чоку дегенди түшүндүрөт. Ал эми үчүнчүсү Рушан-так, эң бийик, эң жарык деген маанини билдирет. Төртүнчүсү Ээр-так, эрге окшош тоо деген маанини түшүндүрөт. Чокунун түндүк капталы көрүнүшүнө жараша каттама таш деп аталат. Бешинчи чокусу Кекилик учар деп аталат. Сулайман тоо мечити же Бабурдун үйү. Бул жай 16-кылымга тандык архитектуралык эстеликтин үлгүсү болуп эсептелет. Улуу Моголдор династиясынын негиз салуучусу, акын жана ойчул Бабыр Захредин Мухаммеддин үйүн эл Сулайман тоо мечити деп да аташат. Бабыр айтулуу Амир Темирдин урпагы болгон жана ал 1483-1530 жылдары жашаган. 11 жашында атасынын ордуна Фергананын ханы болуп дайындалган. Кийин Түндүк Индияны басып алып, анда улуу Моголдор өлкөсүн негиздеген. Бабурдун үйүнө барган сыйынуучулардын суранычы менен мечиттин ичинде отурган молдолор уруктарга арнап Куран окушат. Бабур өзүнүн Бабур Наме деген китебинде Ош шаары жана Сулайман тоосу тууралуу да жакшы пикирлерди жазып калтырган. Китебинде Оштун абасы таза, аккан суусу көп экендигин, тоонун кырына сөөрүлүү имарат салдырганын да камтыган. Атеисттер 1963-жылы Бабурдун үйүн буздуруп салышкан. Кийин 1991-жылы сакталып калган материалдардын жардамы менен бул тарыхый эстелик кайра калыбына келтирилген.
Учурда Сулайман тоосун көргөнү Кыргызстандын булуң бурчунан келген коноктор жана ошондой эле чет мамлекеттерден келген туристтер да арбын. Жыл сайын миңдеген адамдар келип тоого зыярат кылып кетишет.